Жаңыдан ремонттон чыккан бул Хова үлгүсүндөгү унааны бир нече убакыт мурун таптакыр таанып болбойт эле. Бел алма көмүргенине бара жаткан жолдо 30 метр бийиктиктен дарыяга кулап түшкөн. Дагы Кудай сактап айдоочусу аман калган. Мен бул жүк ташуучу унаанын водители менен өзүм болгонмун. Түндүктөн түштүктү көздөй эмеге көмүркенге баратканмын. Анан ошол Тарылга деген айылдан өткөндөн кийин ушу сол тараптан тоодон таш кулап, анан дөңгөлөккө урунуп, ошонун кесапетинен эмеге оң тарапка кулап кеткенбиз да. Ал эми унаанын ээси Тынчтык Умаралиев аны Айыл банк аркылуу лизингке алган. Ошол себептүү милдеттүү түрдө камсыздандырылган болчу. Бир жактан кредити бар, бир жактан жараксыз абалдагы унааны оңдотууга олчойгон сумма керек болуп турганда, мамлекеттик камсыздандыруу уюму 1,5 миллион сомдой каражат берип, чыгымды 100% төлөп берди. Негизи өзүм жеке акчам алганда камсыздандырбайт элем да. Плюс жагы лизингке алганда өздөрү эле лизинг Айыл банк автоматически эле эме кылат экен. Камсыздандыруу уюмуна өздөрү коет экен да. 1,5 миллионго жакын акча төлөп берди да мага. Мотор, коробка, полный системага суу кирип, моторлор да өлгөн. Ошого чыгымын 1,5 миллион оценщиктер келип эсептеп, ошо 1,5 миллионго жакын оценка кылды. Ошонун 100% төлөп берди, чыгашан. Мындан чоң сабак алган унаа ээси эми жеңил машиналарында камсыздандыруунун камында жүрөт. Негизинен учурда автоунааларды камсыздандыруунун эки түрү бар. Биринчиси авто жарандык жоопкерчилигинен милдеттүү, экинчиси ыктыярдуу камсыздандыруу. АСАга системасы боюнча камсыздандырганда автотранспорт каражаттары ээлеринин жарандык укуктук жоопкерчилигин үчүнчү тараптын астында камсыздандырат. Ал эми каскада болсо кырсыктын баардык түрүнөн, башкача айтканда жоопкерчиликтен баардыгы камсыздандырылат. Автотранспорт кокусунан өзү сүзүп алса дагы, же табигый кырсыктарга таш кулап кетип, же мал сүзүп, же башка бир кырсыктарга учураса толук төлөнүп берилет чыгымдын орду. Милдеттүү камсыздандыруу боюнча жыл башынан бери 92 унаа камсыздандырылды. Кырсыкка кабылган бир жаранга 732 миң сом төлөнүп берилди. Өткөн жылы 6 жаранга 3 миллион 156 миңден ашык сумма төлөнгөн. 2025 жылдан тарта камсыздандыруу полиси жок унаа ээлерине айыппул салына баштайт. Айыппул салуу жагын 24 январына жылдырды эле. Ал эми маалым болгондой 25 жылга жылып кетти. Бирок юридикалык жактар, мамлекеттик, муниципалдык ишканаларга таандык кылган автоунаалар айыппулга жыгылат. Башка айтканда, камсыздандыруу полиси жок болсо 13 миң айыппул салынат. Ал эми чет элде катталган, чет элдик номерлер менен жүрүшпөйбү автоунаалар. Алардын камсыздандыруу полиси жок болсо 3 миң сом айыппулга жыгылат. Автоунааларды камсыздандыруу үчүн базалык төлөм 1680 сомдо белгиленген. Ага дагы унаанын кыймылдаткыч күчү, ээсинин иш тажрыйбасына жана башка коэффициенттер кошулуп, орточо 2000 сомдун тегерегиндеги акча төлөнөт. Бирок кырсык каш кабактын ортосунда дегендей кандай гана кокустук болуп кетсе, чыгымды мамлекет толук каржылап берет. Зыйнат Ибраимова, Мунарбек Арзыбек уулу, ЛТР, Ош шаары.